Салбурун оюну кыргыздарда 20-кылымдын башында унутулуп жоголуп кеткен. Бирок грек-рим эркин кыргыз күрөшү боюнча бир нече жолку чемпиону, спорттун чебери Алмазбек Акуновдун жеке демилгеси менен 2006-жылы Ысык көлдө Салбурун аталышындагы фестиваль уюштурулган. Ошол жылдан бери өлкөдө Салбурун фестивалю салттуу түрдө спорттук мелдешке айланып, байма-бай өткөрүлүп өнүгүү жолуна түштү. Тоң районунда жаңы Элестет этно комплексинин ачылышына карата Салбурун федерациясы тарабынан келген конокторго кыргыздын баалуулуктарын көрсөтүп берүү максатында атайын оюндар көрсөтүлдү. Конокторго, туристтерге Элестет деген жаңы этно комплекс ачылды. Ошонун урматына Салбурун туристтерге көрсөтүп, жеке эле Салбурун эмес кыргыздын баалуулуктарын баарын көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Эс алуучулар дагы көп ушу биздин улуттук өзгөчөлүктү билип кетсе деген максатта оюн көрсөтүп жагып атат. Ошол мындан ары дагы ушул биздин туризм багытындагы иш-чараларды өөрчүтүп, профессионалдык жана кесиптик деңгээлди жогорулатыш керек. Алыстан келген конокторго ат менен жаа атуу, бүркүт салуу жана башка кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлүп берилди. Муну менен катар эс алуучулар жаа атып күрүшүп, сүрөттөргө да түшүштү. Алар мындай онутта калып бара жаткан оюндарын көрүп, кызыгышкандарын айтышып, кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын чет жерлерге жайылтып келе жаткан мекенчил мырзалар көбөйө берсин деген тилектерин айтышты. Мен аябай кубанычтамын, ушу балдарыбыз ушундай кыргыздын унутулуп калган үрп адатын, биринчи айтканда эле мына боз үйүнөн баштайлыкчы, ушундай аябай жакшы менен ачышыптыр. Ошого кубанычтабыз. Андан кийин азыркы бүгүнкү көрүп атканыбыз Салбурун деген кыргыз эли унутулуп бараткан бир оюндарды көрдүк. Кыргыздын тайгандарын бүркүт алдырып, бүркүт салдырып ушундай оюндарды эметишти. Биз аябай кубанычтабыз. Булар өзлөрү айтып кеткендей, биз баягы билбейт экенбиз. Тети Арабияга чейин барып келген балдар бар экен, жаа атуу боюнча, тайган бүркүт салуу боюнча, тайган жүгүрткөн боюнча. Ошолорго аябай кубанып, ушу 2 күндөн бери ушинтип жүрөбүз. Айдар Асылбеков 7-8 жылдан бери ата-бабадан бери келе жаткан салтты кармап, бүркүт багып таптап келет. Ал муну менен катар жаа да атып, чет жерлерге чейин барып келгенин айтып өттү. Ата-бабабыздан келаткан салт, ошо салтты кармап калуу, жаштарга үйрөтүү. Жамандык көргөн жокмун, ошо атчан жаатып, бүркүт салып, жакшы ийгиликтерге жетиштим. Көп жер кыдырдым, чет өлкөгө чыктым, ошо бүркүттүн жаанын артынан биздин окутуучубуз Алмазбек Акунов агай, Талгарбек Шайбуров агайыбыз, Айтбек деген агайыбыз бар. Ошол агайлардан да үйрөндүк көп нерсе, бүркүт бакканды үйрөндүк. Жаа атканды үйрөндүк, жакшы кылып. Салбурун федерациясы 2011-жылы негизделген. Учурда федерациянын курамында 150дөй киши бар. Кыргыздын Салбуруну чет мамлекеттерде жана коңшу Казакстанда өткөрүлгөн эл аралык фестивалдарга катышып, дүйнөгө таанылууда. Мерим Усубакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан.